Бура айылы 70-жылдары эң артта калган аксаган айыл болчу. Эл аз, мектеп жок, балдар башка айылга барып окушчу. 80 жашка чыгып калган Анарбай Умарбеков элеттиктер үчүн бүгүнкү күндүн чыныгы дүйшөнү. Мен бу жерден барып келип 6 yıl иштедим. 6 yılга чейин мына кеш сууктарда резинка кийип алып мектепке барам. Эртең менен баратканда балдарды көтөрүп өтөм, düşөндөй болуп. Келе атканда көтөрүп өтөм. Ушундай абдан кыйынчылык болду. Эл журт менен акылдашып мектеп салалы деп жылдары бою арыз менен кайрылып, каты Москва, Кремльге чейин жеткен. Бул айыл генпланга кирбегендиктен бир дагы курулуш иши жүргөн эмес. Мына мектеп факты 36 жыл иштеди. Быйылгы жылы 36-чы бүтүрүүчүнү учурдук. 36 жылдын ичинде 1100 окуучуларды уяздан учуруп, турмуштук путевкага аттандырдык. Айрыкча мына Сооронбай Жээнбеков тургандан баштап катуу билинип атат. Керек эмне? Мына министр менен жолукканда айтты, жаңы жылга чейин 78 мектеп бүтөт. Келери 240 мектеп бүтөт. Акча жетет, табылат. Өткөн кылымдын 80-жылдары Фин проектиси менен курулган ошол мектеп 2003-жылы эле авариялык абалга жеткен. Биринчи чындыкты Москвадан тапса, экинчи чындыкты бүгүнкү бийликтин тушунда тапты десек болот. Айылдык балдар билим алсын деп Анарбай Умарбеков 6 кишиден турган демилгечи топ менен кайрадан мектеп куруу темасын көтөргөн. Бүгүнкү күнү Кара Бура районундагы ушул адамдын атындагы орто мектептин 225 орунду жаңы имараты курулуп бүттү. Азыр бизде Кыргызстанда текстиль болуп атпайбы? Аслында ушу кол эмгек сабагынан кабинети заманбап жаңы машинелер менен жабдылган. Адан тышкары кол эмгектен кабинети да, анын бүт бар жабдыктары менен балдардын жанагы кийинки үйрөнүп алса, өсүп эметишине келечекте өзүнүн бир профессия тандап алганга баягы жол болот деп ойлойм да. Акыркы 1,5 жылдын ичинде бул абдан эле чоң өзгөрүү болуп атат да. Буга чейин өзү Талас областын деле айтсак, районду айтпай, Талас областын айтсак деле жыл сайын объектилер тапшырылбачы деле. 1 объект тапшырылчу, 2 объект тапшырылчу болду. Анан быйылкы өзгөчө болду да. Мына Сооронбай Шарипович келгенден бери өзгөчө. Мына Талас областы боюнча 12 социалдык объекттен 12си мекеме капиталдык ремонт түзөөдөн өттү, бүттү. Азыр тапшырып балдар окушуп атат. 12. Адан тышкары биздин быйылкы эле жылга 2 мектеп бүттү. Бирөө Манас районунда Май орто мектеби, ал бүтүп, эмесин тапшырып бердик сентябрда. Тапшырып бердик, ар жерде окуучулар окушуп атат. Экинчи мектеп бул Умарбеков атындагы мектеп 225 орунду. Буну тапшырып атабыз. Социалдык мекемелердин курулушу, аймактарда жаңы мектеп, бала бакча, кесиптик техникалык мекемелерди жана маданият үйлөрүн салуу, билим берүү, маданиятка көңүл бөлүү мамлекеттин учурда негизги максаты. Бакай Ата районундагы Кыргызстан айылында да жаңы мектептин курулушу башталды. Мектеп 375 орунду. Өзү проектный баасы 135 миллион, бирок тендердик баа 104 миллионго утуп алган. Азыр элдер строй деген куруп жатат. Мектептин башталганына мына Кудай кааласа бир 3-4 жыл болуп калды, бирок ушу мынагу Сооронбай Жээнбеков келгенден бери акчалар жакшы бөлүнүп, мына былтыртан бери бул мектепте мына жер пайын бүтө элек болчу. Жер пайы мына быйыл бүтүп, мына биринчи этаждын курулуш стенасы курулуп бүтүп калды. Экинчи перекрытиясын басып жатабыз, буюрса басылат. Мындан башка Талас областы боюнча жол куруу иштери да аймактарды өнүктүрүү жылында кызуу жүрүүдө. 2005 жылы биз Талас областында 1,5 километр асфальт салган болчук. 2011 жылы 2,2. Эми былтыркы эле жылда алалы. Былтыркы жылда алганда ушу 26 километр, ушу быйыл ушу 23 километр ушу асфальт иштерин, ушу асфальт иштерин жүргүзүп атабыз. Ушул өнүктүрүү жылы деген ушул экен. Мынакей быйыл эле ушу биз Молотов деген айылды, былтыр ушу Кайнар деген айылды, бул өмүр бою асфальт басылбаган жолдор. Ошол жерде биз асфальттарды басып атканда элдер чыгышып, бизге кимиздин жармасын, кимиздин нанын, кимиздин окатын берип, бизге чоң ыраазычылык айтышып, баардыгы аксакалдар батасын беришип. Ошо Союз убагында канча жылдан бери курулбай жаткан жолубуз, мына президентибиз келип бизге көңүл буруп, айылыбызга көңүл буруп, ушул айылды жакшынакай кылып карап,
бергенине рахмат. Июль айында мамлекет башчысы Кара Бура районунун Аманбаев атындагы айыл аймагындагы 2 кабаттуу жаңы оорукананын ачылышына катышкан. Өткөн жылы область боюнча 20 медициналык объект курулуп, ремонттолгон. Бұл больницаны қызмат қылсын, оорубаңыздар, больницаға келбеңіздер. Бұл больница профилактика қылып кеңес алғанға келіп тұрғыла, кеңес алған консультацияға. Анан алдын ала келіп жүрген больница болсын, денсаулығыңар жақсы болсын. Анан медиктер да ушундай больница түшкөндөн кийин элге жұртқа жақсы қызмат кылат, біз терең ишенебиз. Бүгүн оорукана толук кандуу иштеп жатат. Элдин тамыры элетте, кыргыздын тамыры айылда. Аймактарда кайра иштетүүчү ишканалар көбөйсө өлкө өнүгөт. Ош областындагы Төрткөл айыл аймагында жемиштерди күндүн нуру менен кургата турган чакан цех ачылды. Bunu almanlar istemeyen şirket. Ушканага коёмбу? Эми азыр күнүн таап кайтып калганга. Дагы узагыраак кургайт. Заманбап жабдууларды сатып алууда эл аралык уюмдар жардам берген. Азыр бул жабдык менен айыл тургундары жыйналган кайналы, алма, алча кургатууда. Бала бакчаларга албетте акча жөнөтөбүз. Ушу муктаж уюмдарга, муктаж үй бүлөлөргө акчасыз. Анан кийин базар башында сатылат калган. Ал эми өзгөндүк жеке ишкер Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп бере алчудай шартта мал союучу жай куруп жатат. Бул үчүн Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан 11 миллион сом насыя алган. Азыр касапкананын курулушунун 95% аяктап калды. Биздин Өзгөн районунун калкы негизинен ушу мал чарбачылыгы менен алектенет, көпчүлүк бөлүгү. Былтыркы 17-жылдын жыйынтыгы же 18-жылдын 1-январына карата мал санактын жыйынтыгы боюнча Өзгөн районунда 227 миң кой эчки катталган, 75 300 баш бодо мал жана 23 240 баш жылкы катталган. Жылдан жылга бул көрсөткүч өсүүдө. Наркы жылга караганда былтыркы жылда 3% өсүп берди. Быйылкы жылда дагы андан 3-4%ка өсүүсү күтүлүүдө. Ал эми эт өндүрүү боюнча былтыры 17-жылы 15 250 тонна эт өндүргөн болсок, быйыл 15 660 тонна, же болсо 103%ке көп өндүрүлүшү күтүлүүдө. Ошону менен бул Актайын өкмөттүн тапшырмасы боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн бизге ушу убойный цех куруу талабы коюлган болчу. Ошо тапшырманы аткаруу максатында былтыры ушу жеке ишкер Базарбаева Зейнепкан тарабынан ушул убойный цех курулга баштаган. Бул бүт дүйнөлүк эл аралык жана дагы ветеринардык санитардык нормаларга толук жооп берет. Ошону менен жалпы районубуздун эле эмес, жалпы Кыргызстандын элине ушул жерден эт чыкканда толук көзөмөлдөө болот жана ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Элет жеринде жумушчу орундар түзүлсө, эс алуучу маданий очоктор иштесе, билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жакшырса, сырткы жана ички миграция кескин азаят. Эл элетти байырлайт, элетти өнүктүрөт.